Колума калем кармап кат жазбаганыма чын эле көп жыл болуптур. Москвадагы студенттик күндөрүмдө айыл апа, тууган урук, дос курбума, өзгөчө окуучулук күндөрүмдөгү сулууларга ойда катыра кат жазып, анан калса түрлөндү бүктөөр элек. 3 бурч, 4 бурч ромбик кылып, борбордук телеграфка барып ичине бир открытка кошуп, анан жообун күтүп жатчубуз. Кээде жазында кат жөнөтүп коюп, каттан биринчи каникулга келип калып, капыстан почтальон келип калса, ала коюп тытып салган күндөр болду. Бирок ойлоп баксам, айылга кат эч качан жазган эмес экенмин. Спутник Кыргызстанга терең ыраазычылык билдирем, айылыңызга кат жазып бербейсизби дегенде дароо эле макул болдум. Кичи мекен ата мекен дегендин айырмасын эл жерден алыс жүргөндө билет экенсиң. Өзгөчө Кыргызстандын тээ алыскы айылында жүрүп эле бактыңа жараша борборго эмес, түз эле Москвага болгондо дагы чок ортосунда Кызыл Аянттын жанында окуп калсаң, жомоктогудай эле болуп каласың. Адеп барганда кызыкка туш болуп ишенбей жүрдүм. Жерге, метрого кирип эле бир аздан кийин чыксаң, башка жерге де болуп каласың да, башың айланып калат. 1996-97 жылдары деги эле Россияда кыргыздар аз болчу. Анда санда көзгө илинсе, бир тууганыңды көргөндөй кубанаар элек. Ал кезде кайдан түндүк түштүк деген түшүнүк да жок болчу. Көрсө ошондо кайра калыптанып баягы айылда жүргөндө сөз кезеги келгенде боло калчу. Регионализм деген түшүнүк түп орду менен жоголуп, ошол күндөн ушул күн бир гана Кыргызстан, анан кыргыз бир тууганым деген сезим пайда боло баштаган экен. Деги эле ата мекенди ар ким ар кандай түшүнөт эмеспи? Менин түшүнүгүмдө ата мекен айылымдан башталат. Апам жапкан ысык тандыр нан, атам атын аркандаган казык, чаңын асманга сапырып чыбык минип ат ойногон чолок көчөм, чаңкаганда суусунумду кандыра жоткон көк булак кыштобуздагы жүздөгөн булактар, жайы салкын кышы жылуу чоң кеминим жана чоң кеминдин төрү киндик кан тамган тегирменти айылым. Тегирменти деген сөз мен үчүн өмүрүмдүн башаты, балалык доорумдун жаркын элеси. Азыр дагы түш көрсөм сагынганда атам, апамдан мурда айылым кирип жана айылды, бири-бирине такыр окшошпогон уникалдуу айылдаштарымды, жан-жаны бар курт кумурска канаттуу куштарын көрөм. Менин 2 айылым бар. Бул өсүп өнгөн тегирментим, ажал капилеттен алып 24 жашында көз жумган атам, жан жигиттин айылы киндик кан тамган кичкемин. Ошондуктан улуу Манас эпосунда айтылгандай, эки кемин жердеген эгиз кара ат бактырган эр үрүбүнүн урпагымын деп айтып келем. Анткени атам кичи кеминден, апам чоң кеминден болгондуктан супер саякмын дегендей супер кеминдикмин деп сыймыктанам. Чыккан кыз чийден тышкары деген калп эмес экен. Өзүмчө түтүн булатып очор бачар болгондо өз айылына өзүң батпай конок чоочун болуп калат экенсиң. Азыр дагы ушул турган 2 сааттык жолу бар айылыма барсам баягынын бири жок. Андагы жаш муундар сага бейтааныш көрүнүп, өзүнчө эле кымтынып өз колуң менен пайдубалын тургузган шаардагы үйүңө шаша жөнөйсүң. Бирок ыр саптарымды ар дайым эскерип турам. Тегирменти көктөн кулап шарпылдап, чокусунда ак мөңгүсү жаркылдап, ышкынын жеп гүлүн терген бала кез өз балама кетип барат ыраактап. Өзгөчө жазда келгенимде айылым жыл өткөн сайын жашарып, менин жашым кадимкидей өтүп бара жатканын сезем. Көк булактан көп булак, кошулушуп көп булак ылдый агат көк булак деп студент кезимде жазган күндөлүгүмдөгү саптарым эсиме түштү. Анткени суулар агат кан тамырча туш тарап, суулары барып чоң дайрага кошулат. Көлчүг эмес көлгө барып куюлалы, көп кылымдар албуттанып толкундап. Өз бактымдын рахатына балкып, мен дагы куса болгонумда ушул ыр саптарым менен саламдыбай жөнөтөм. Булуттар баратсаңар сапар тартып, кеминдин тоолорунан өтөрсүңөр. Жолдошбектен аманат деп ак жамгырлар дыбыратып бир жолу жаап өтөрсүңөр. Кылым жаша туулуп өскөн айылым, жаркын келечекте шаар болуп кеңейгениңди көрбөсөм да, боз дөңдө жер менен жер болуп руханий дүйнөдөн абай салып тураармын. Менин тегирментим, саламым менен уулуң Жолдошбек жан жигит.